Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тоң жана Кочкор районунун аймагында жайгашкан Кызыл Омпол уран кенинин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуп турууну тапшырды. Бул тууралуу ал бүгүн 22 апрелде Кыргызстандагы Юр-Азия ишканасынын ишмердүүлүгү боюнча болгон кеңешмеде айтты. Ден соолукка зыян келтирүү жана экологияны бузуу мүмкүндүгү маселелеринде эч кандай саясат болбошу керек. Инвестициялар, бюджетке түшүүлөр жана жумуш орундарын түзүү маселелери экинчи пландагы мүнөзгө ээ. Дагы бир жолу белгилей кетсем, чечим ден соолукка жана айлана чөйрөгө, демек биздин келечегибизге зыян келтирүү мүмкүндүгү бар же жоктугуна жараша кабыл алынат. Муну баарыбыз так түшүнүүгө тийишпиз. Ошондуктан комиссия ишин аяктаганга чейин кенде бардык иштер токтотулушу керек, деди Абылгазиев. Премьер-министр белгилегендей, бүгүнкү күнү бул участокто эч кандай казуу иштери жүргүзүлгөн жок жана комиссиянын иши аяктап, бардык оң экспертизалар алынганга чейин иш жүргүзүлбөйт. Маалымат булагы Слон Кенжи. Мен сиздерге тапшырма берем, ушул өкмөттүк комиссиянын ишин тездетип, абдан тыкап, изилдеп чыгып, ошондон кийин гана биз чечим чыгарышыбыз керек. Сөзсүз түрдө комиссиянын ишине Жогорку кеңештин депутаттарынан, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, активдүү жарандардан кошолуп, сөзсүз түрдө экология тармагында ушундай кендердин таасири боюнча адистерди тартып комиссиянын алкагына ишине. Бул жерде бизде Кыргызстанда бардык саясат ачык айкын жүрүш керек. Өзгөчө жарандардын ден соолугуна жана жаратылышыбызга, экологиябызга. Эгерде биздин жарандарыбыздын ден соолугуна зыян келтире турган болсо, экологиябызга зыян келтире турган болсо, анда бул кенди иштетпесибиз керек. Жок, азыр технологиялардын баардыгы заманбап болот. Адамдардын ден соолугуна зыян келбейт. Жаратылышыбызга, экологиябызга зыян келбейт, бузулбайт дей турган болсок, анда башкача чечим кабыл алышыбыз керек. Азыр дагы ушул комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкмайын, ишкана ишин толугу менен токтотуп, алар дагы ушул комиссиянын ишине керек болгон материалдардын баарын берип, анализдерин берип, андан кийин ишибизди башташыбыз керек. Мүмкүн болушунча тез, бар же жок деп айткандай болушубуз керек. Өзгөчө адамдардын ден соолугуна жана экологиябызга кандай таасири бар, ушуга жараша мамиле кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз акча таап, бюджет толтуруу эмес. Бул маселелерде эң биринчи маселе болуп, бул экология маселеси болуш керек. Муну баардыгы түшүнүш керек. Жарандарыбыз кандай ойлосо, кандай ушундай тынчсызданса, мамлекеттик кызматкерлер дагы жаратылышыбыз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн ошондой эле тынчсызданабыз. Муну дагы көңүлүбүздөн чыгарбайбыз.